Өчүрүп кой. Мен сага уруксат бердим. Өзүм 5 айдан 10 айдан ойлоп алып иштейбин. Ойлогон албай жүрсөм. Негизги маселе мынол үй болуп атат да. Ушул үй бузулса, жогорку кеңештин депутаты Жусупов Эмиль сүйлөгөн сөзүнө жооп берсин. Ош шаарынын Мама Садыков көчөсүндө жайгашкан бул көп кабаттуу үй мыйзамсыз деп табылып, Ош шаардык соту тарабынан сүрдүрүү чечими кабыл алынды. 12 кабаттуу үйдү Эмаком курулуш компаниясы курган жана батирлерди толук сатып бүткөн болчу. Мындан улам сүрдүрүү чечиминен кийин батирлерди толук акчасын төлөп сатып алган үй бүлөлөр ара жолдо калууда. Алар курулушту убагында көзөмөлгө албаган тиешелүү органдарга жана Эмаком курулуш компаниясына нааразычылыктарын айтышууда. Ушул үй бузулса, анан мына жерде пожарный ход чоңураак ачылса, анан кийин уруксат берет. Ушул үй бар үчүн сот бузулсун деп туруп жанагындай жыйынтык чыгарып койгонда, биз таң калып атабыз. Бул жерде 120 квартира болсо, 120 семья болсо, бир үй үчүн кандай анан кийин 120 үйдү бузулсун деп чыгарып коет депчи. Биздики 3 комнат үй. Жерибизди сатып, анан үй алганбыз да. 3 комнат үй, акчалар толук төлөнүп бүткөн. Үй 12 кабатка көтөрүлүп, курулушу 90% аяктаган. Батирлер толук сатылып, каражаттары компанияга төлөнүп бүткөн. Айрымдар батиринин ремонт иштеринде соңуна чыгарып алышкан. Курулуш дал ушундай этабына жеткенде шаардык сот тарабынан мыйзамсыз деп табылып, сүрдүрүү чечими чыкты. Ош облустук соту дагы чечимди күчүндө калтырды. Сүйлөй бересиңер, кайра артка кайта бересиңерби? Кечээги жогорку кеңештин депутаты Жусупов Эмиль келип бизге бир айдын ичинде ишими бүтүрүп, бардыгын бүтүрүп берем дегенсиңер. Бул бала сүйлөп, бир дагы ишти аткарган жок. Жогорку кеңеш именно ушул Эмилди ортого коюп, сүйлөгөн сөзүнө жооп берсин. Эгерде колунан келсе иш баштабайбы? А колунан келбесе эмнеге бизди ушунча элди кыйнайт? 120 квартирада жок дегенде 3-төн 4-төн адам жашайт. Канча адамдар квартирада жашап атат? Эмне мынча элди кыйнады ушунчалык? Колунан келбесе анда тапшырсын, анда бүтүрө тургандар бүтүрсүн ушул ишти. Элдин бардыгын алдап эле, булар бардыгы аферист болуп бүтүптүр ужечи. Бардыгы аферист экен. Бирине ишенсең, эми үмүт кыласың, мелиси келип ал дейт, эмеле келип бул дейт. Бакытты келип бул дейт. Уже ишенич калбай айлабыз кетип калды ужечи. Эмне кылышыбызды да билбей калдык. Компания соттун чечимине макул болбой жогорку инстанцияга апелляциялык арыз менен даттанды. Мыйзамсыз деп табууга өртөчүрүү унаасынын кирүүсүнө жол каралбагандыгы себеп болду дешет тургундар. Бирок курулуштун ар бир этабын көзөмөлгө алышы керек болгон мамлекеттик орган бүгүнкү күнгө чейин бир дагы документи келип түшпөгөндүгүн, мындан улам негизги маселе сапатына коюлуп жаткандыгын билдирди. Анан кимден кандай документ алган пока белгисиз. Бизде документ жок. Өзүн айтышуганча апын алгам дейт, проект алгам дейт. А проект алган менен аны экспертизадан положительный заключение алыш керек. Жо, биз биринчи күндөн эле мыйзамсыз деп сотко берип атпайбызбы? Анан ал чечим чыккычакты токтотподу да. Биринчи сот качан берилген сотко? Ошо 19-жылдан эле берилген. Биринчиден эле биз фиксирует сотко бергенбиз. Ошондо шаардык сот 3 жылдан бери кармап отурду. Жок, ар түрлүү эме менен сот бузулуп, келбей коюп, ошо билесиз, эми сот процесс ушундай болот экен, долгий болот экен. Сот процесс деген ушундай экен да. Ошондон пайдаланып булар кура беришти, токтотподу. Биз токтотуу боюнча канча жолу бердик, штраф бердик, штрафты дагы төлөштү. Штрафты төлөгөндөн кийин өздөрү билип турат да буну. Эмаком курулуш компаниясын жогорку кеңештин депутаты Эмилбек Жусупов негиздеген. Учурда компанияны бир тууганы Мелис Жусупов жетектейт. Ал дагы Ош шаардык кеңешинин мурдагы депутаты. Эмаком компаниясынын жетекчисинин өзүнө, юристине, компаниянын жарнамадагы номерлерине телефон чалып байланышууга болгон аракетибизден майнап чыккан жок. Ал эми компаниянын Оштогу кеңсесине баш бакканыбызда 5 айдан бери айлык маянасын ала албай жатканын айткан кызматкери агрессивдүү аракети менен жооп берүүдөн баш тартты. Өчүрүп кой. Мен сага уруксат бердимби, интервью берем дедимби? Өзүм 5 айдан 10 айдан ойлоп алып иштейбин. Ойлогон албай жүрсөм. Буга чейин Ош шаарында 10дон ашык мыйзамсыз көп кабаттуу үйлөр болсо, алардын катарында Эмаком курулуш компаниясына таандык үйлөрдүн аты аталып жүргөн. Дал ушул компанияга таандык Ленин көчөсүндө жайгашкан 5 кабаттуу үй дагы мыйзамсыз деп табылып, жогорку соттон сүрдүрүү чечими чыккан. Ага карабай бүгүнкү күндө дагы тургундар жашап келет. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.